Мамлекеттик тилди өнүктүрүү, аны даңазалоо ар бир жарандын мекенчил жоопкерчилиги гана эмес, милдети болууга тийиш. Жыйында мамлекеттик тилге болгон мамиле орун алган көйгөйлөр көтөрүлдү. Мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча бизде улуттук программа бар, аны өзүңүздөр билесиздер. Талас облусунда башка аймактарга салыштырмалуу мамлекеттик тилде иш кагыздардын жүргүзүүгө айрыкча көңүл бурулгандыгы белгиленди. Башка аймактарга салыштырмалуу дурус экен, көрсөткүчү, эми сандык көрсөткүчү. Бирок сабаттуулук боюнча да бир топ проблема бар экен. Мына эртең менен биз Талас университетинде болдук, ал жерден да көрдүк. Негизинен жакшы, бирок мындай көңүл бура турган дагы бир топ маселелер бар экен. Министрлер кабинетинин чечимине ылайык улуттук комиссия президентке караштуу мамлекеттик тил саясаты боюнча улуттук комиссиясы катары кайрадан түзүлдү. Алдыда мамлекеттик тилди өнүктүрүү, аны мамлекеттин жашоосуна колдонууга болгон мамилени жаңыча сапатка көтөрүү милдети коюлган. Иш кагаздары мамлекеттик тилге өткөрүлүшү керек. Абдан катуу тапшырма болгон, анткени срок мөөнөтү 31 августка чейин да. Ошого биз бардык аймактарды кыдырып, мына бүгүн Таласта турабыз, катуу талапты коюп атабыз. Мамлекеттик тилге мына 33 жылдан бери мыйзам кабылданганы менен дагы эле баягы мажбүрөлүк болуп атат да. Мамлекеттик тилди даңазалоо менен катар улуттук наркты сактоо, руханий баалуулуктарды таанытуу зарылчылыгы актуалдуу. Бул максатта мамлекет башчысынын жарлыгын ишке ашыруу алкагында аймактарда алгылыктуу аракеттер колго алынган. Жыйындын соңунда мамлекеттик тилдин өнүгүшүнө өз салымын кошкон бир катар мугалимдерге мамлекеттик тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын ардак грамоталары тапшырылды. Бегайым Асымбаева, Калмурат Мейманбеков, Зина Акматова, Талаш шаары.